Бүгүнкү күнү баш мыйзам болбосо тагыраак айтканда кайдагы референдум. Элге эмне керек? Бүгүнкү күнү элге жыргал жашоо эмес, ишенич менен үмүт керек. Андан соң туруктуулук керек. Мен дагы ушул президенттикке талапкер катары бүгүнкү күнгө чейин 7 дубанды айланып чыктым. Жалпы эл менен жолугушууда. Ошол жерде берген суроодо бир дагы элди башкаруу системасы кызыктырбайт. Элге тынчтык керек. Андан соң экономиканы карашыбыз керек. Бүгүн мамлекетибиз кыргызча айтканда, жалпак тил менен айтканда, кайда барсаң мамайдын көрү дейт. Ошондуктан эми башкаруу системасы өтө эле. Мейли, мыйзамдуу же мыйзамсыз, легитимдүү же легитимсиз экенин бул сөзсүз Кудай буйрса жараткан колдоп, кыргызстандыктар колдоп президент болсом, бул мен суроого сөзсүз кайрылам. Эгерде мыйзамдык талаадан чыккан болсок, көптөгөн адамдар айтып жатат. Көптөгөн активисттер айтып жатат. Ошондой эле президенттикке талапкер айым кыздарыбыз, Арыстан агайлар бардыгы ушул жерде турган талапкерди негизги талапкер деп коебуз. Бүгүн биздин арабызда негизги жок. Бардыгыбыз бирдейбиз. Башкаруу системасына келгенде кандай гана башкаруу болбосун, тең салмактуулук болуш керек. Эгерде парламенттик болгон болсо, парламент күчтүү жогорку кеңеш. Президенттик болсо, күчтүү президент, күчтүү парламент. Мен Курсан Асанов хандык башкарууга каршымын. Мен куда сөбөктөр, тууган достор, бир топ уюштун кызыкчылыгы башкарган башкарууга каршымын. Чоң рахмат. Курсан Сатарович, сиздин оюңуз кандай? Суроону да бир кайталап койсоңуз. Эл кайсы башкарууну каалап жаткандыгын өзү тандап алуу укугуна ээ го дейм. Ооба, сиз өзүңүз да жооп бердиңиз. Акылман элибиз, көрөгөч элибиз. Сөзсүз түрдө кандай гана туңгуюктан болбосо чыгып келген. Ошондуктан биз элибиз менен сыймыктанабыз. Мен дагы ушул жерде туруп кыргыз болгонума сыймыктанам. Ошондой эле көп улуттуу ичинде мен ушундай эрежеге жеткениме да сыймыктанам. Бирок биз бүгүнкү күнү шашып кайда барабыз? Жакшы сөз бар. Өтө кызыл бат өңөт дегендей. Биз эч ким эч нерсени түшүнбөй жатат. Бирок бардыгы мыйзамдуулук талаада болуш керек. Элдин Чоң рахмат. Адахан кийин жооп берүүнү сизден баштасак. Бул маселе бүгүн актуалдуу эмес. Бүгүн президенттик шайлоо маселеси актуалдуу. Тарыхка кылчайып карап, тарыхый баа берип, укуктук баа бере турган күндөр келет Кудай кааласа. Бекерден бекер 10 жыл баштагы болгон окуяны алып, убактын ансызда өткөрбөңүздөр. Эгерде ушунчалык эле мыйзамды бекем кармайбыз деген болсоңор, Садыр Жапаров мына жок. Ушакчылардын уюгуна барбайм дегендей кылып. Бул жигитке бөлүнгөн 25 мүнөттү 5 мүнөттөн бөлүп бергиле. Бересиңерби? Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, баарыбызга биздей шарт болот ошондо. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар бир талапкерге 25 мүнөттүк убакыт каралган дебаттын жүрүшүндө, андыктан кайсы бир талапкердин убактысын алып сиздерге бөлүп бере албайбыз. Силерге ансыз деле бул убактыны төлөп берген. Америка төлөп берип атат убактысына. Кыргыздын салыгынын эсебинен жашап атасыңар. Кыргыз мамлекетинин жетекчисин шайлап атканда мамлекетте жашап аткан элге сый урмат көрсөтүп, ошолорго тандоо мүмкүнчүлүгүн жаратып беришиңер керек силер. Анан 10-жылы Отунбаев өткөргөн референдум эмне деп ойлойсуз? Анын кандай кажети бар бүгүнкү күндө? Бүгүнкү референдумду айтышыбыз керекпиз. Бүгүн 10 январдагы өтө турган референдумга кыргыз эли даярбы? Кыргыз эли ошону окуп чыкканбы? Таанышканбы? Эмне үчүн эле ат арабанын алдына коюп алып, чаап баратасың деген маселени коюшуңар керек силер. Ошол маселе эмне үчүн талапкерлердин баардыгына айтам, алып баруучулардын маселесин коюп туруп, ошо президенттик шайлоонун тегерегинде сүйлөшүшүбүз керек, программаларды сүйлөшүшүбүз керек. Анан Иван Сусанин болуп, Токойдун арасына алып барганыңар силердин колуңардан келбейт азыр, жашсыңар ага. Ага мындай кыжалат болбоңуздар. Биз эмне үчүн баратабыз президенттикке? Азыр эле айтылды. Кыргыз Республикасы 5 октябрдан баштап мыйзам талаасынан, конституциядан чыгып кеткен. Жапайы талаада жүрөбүз. Мына ошол талаага кайрадан киргизип, Кыргызстанда каккан казыктай мыйзамдуулукту конституцияны орнотуу үчүн баратабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер, мүмкүн болсо берилген суроонун айланасында гана жооп берсеңиздер. Канат Кедейканович, жооп берүү көзөйгү сизде. Азыр эми референдум деп элдин оюн сурамыш этип атат. Бирок мен айтып коеюн, бул чоң жаңылыштык. Анткени кандай башкаруу формасын тандайсыңар деп атат. Парламенттикпи же президенттикпи? Президенттиктин же парламенттик башкаруу системанын стандарты жок. Дүйнөлүк стандарты жок. Ошол себептен эгерде чыгара турган болсок, так конституциянын долбоорун чыгарыш керек болчу.
Анткени президенттик форманын да ар кандай түрлөрү бар. Парламенттик башкаруу системанын да ар кандай түрлөрү бар. Бул элдин башын айлантуу.